Туғандар, ассаламу алейкум. Бұл чыгарылышта біз сіздерге бұқа баққан ағауызды көрсөтөлү деп чечтик. Азыр бұл сарайға келдик, абердин аңгус бұқалары сатылат экен Россиядан кейін. Аларды көрсөтүп койдук. Анан мен сарайына келип таң калдым. Бұл сарайга 2 жолу келген мурун. Анан негизи мен көп видеолордо сандан сапатка өткүлө деп чакырып келемин. Анан парода малдар, чарбалар бар жерге барып көрсөтөм. Мына таксырдын айырмачылыгы, мына таксыр аз менин жанымда. Кандай таксыр иштер жакшыбы? Чарба болтабы? Болтат. Мына узун. Канча баш бука бар жалпы? 82 баш. 82 баш. Анан мына аңгус торпоктор экен. Bir ay мурун кириптир. Эми айырмасы. Анан мен келип туруп, мыналар качан кирген десем, 1 айга жакындап калды деди. Анан эми айырма да. Бирок аңгустар арык болгон экенчи, мыналар киргенге чейин. Булар жайлоодан кийин букалар. 1 айда анча өзгөрүп бербейт абы? Бербейт, бу кыргыз букалар ушундай бирдей эле жейт бирок. Бирдей эле ошо. Немеси бирдей эле, бирок өзгөрүш жок. Аңгустарда уже мыналардан арык келген да. Булар жайлоого чыктыбы, кандай болду? Жайлоодон келген ошо, жайлоого кошукталган. Бу жайда келгенде мен бир көрсөткөн элем. Торпоктор болчу. Уже илтеби калыптыр а. Ана жүрүңүздөрчү, айланып көрсөтөлү. Бу сиздер Герафордта бактыңыздар, чоңунда бактыңыздар а? Герафорд, Симментал, бир 10 мыңга жакын түрүн бактык. Аулеколчу? Аулекол дагы баккан жокпуз, аны немесин окуп бүткөнбүз да, себеби ал биз Казакстандыкын кошпойбуз. Эстерди такмынча. Уже бул жагы уже жөнөкөй. Муналар симменталдар экен уже, а? Мына 3 симментал турат. Булар качан кирген эми көрүмгө? Булар 20 күн болуп калды. 20 күн? Чоң букалар экен, а? Мына симменталдар турат. Бизде анын негизи Россиядан кийин букаларга спрос көп да, себеби кандай эми? Жеши жакшы да булардын. Жеши, отказ жок. Отказ жок. Жеп эле турса мал семирет да. Эгерде жебесе кыйын. Кыйын дең, а? Жеген үчүн эми мен түшүнүгүм боюнча мындай деп ойлойм да. Анткени биз кыргыздар багы малды убагында тазалабай мусор кылып жиберипиз да проданчы. Канчалык каны слабый болсо, мындай тексиз мал болсо, мисалы үчүнчү. Жеши да ошончалык мындай же бар же жок болуп жүрө берет го. Бизде просто мусор болуп кетти, ошон үчүн сандан сапатка өтүү керек да. Биз алган жерлерден көп жерден сураштырабыз. Жылга букасын жаңылайт, кандарын тапшырып келет. Эгерде каны слабый болсо малдарын жок. Мына биздин простой букадан окшойт, а чоң? Нарындын букасы. Нарын. Мыналар симменталдар, а? Бирге кирген. 1,5 жаш болду. 1,5 жаш. Кыргыз букалардын да бар арасында кара колдуку, нарындыкы жакшы чыгууда. Шишмегиз. Абасы таза болгон үчүн бир аз. Эми абадан дагы бизде мисалы айыл жергене барсаң уйлар кичинекей болуп калган. Багыдай көчөдө бир каяктагы букадан качып калат. Бир жакшыраак букадан. Ошентип майдаланып. Мына жака өтөлчү. Бул жак каяктын букалары? Булар мисалы мага 2 ай болуп калды уже. 2 ай, а? 2 ай турган экен. Турган. Бирөө танышыбыз берилди, ошо лестасы жок болгондон алып келип койгонбуз. 2 ай турган. Жайлоого берген жерден келген. Кел. Да, мына жактар бүт Симментал, Герафорд, Акбаштар окшойт, а? Мына Айшир окшойт кызылдар. Же башкабы булар? Жаңы бир башкача парода бул. Бул кызыл түс болгону менен вести жакшы берет экен. Көбүн сойдурганда ошо эко бирдей Симментал же Герафорд болсо, бирдей болгон болсо, мына алардан бир 20 килограмм жогору берет. Эт багытында байкап неме болуп көрүнөт да. Номердин кайсы өзү этке бакканга өзү? Аңгус да. Аңгус. Одан кийинчи? Одан кийин шаварле. Ал бизде аз. Өтө эле аз, а? Неме, денелери пресс болуп кеткен, ошону айтасызбы? Ошо шаварледен Казакстан Аулекол кылып чыгарган да, ошонун уруктары. Өзү башты түгү ошондой. Швейцария. Одан кийин эми кайсысы деп ойлойсуз эми өзүңүздүн опытыңыз ката? Герафорд кандай? Статистика боюнча Герафорд 7-орунда турат, Симментал 4-орунда турат да.
Сементал да жакшы берет вести. Баа Сементалдын бою бийик болот да, анан бизде көптөр айтат, Герафордтун пут колу кыска экен, Ангуска окшош жоонураак келет го. Тез толтуруп сатып атабыз деп уктум да мен. Может, мына Сементалдар бою бийик келет, а? Бирок бардыгы ошо тукумдан. Герафордтун да жакшысы бар, Сементалдын да жакшысы бар ошо. Тукумуна карап болот да. Мына Сементал мына. Эми бизге Кыргызстанга жакшы Сементалдар алып келет, а? Букалар. Өтө эле алсалабы. Себеби бизге келсе жакшы Сементалдар өтө эле кымбат түшүп калат да. Бизге актабайт, жем от кымбат. Бирок жакшы Герафорд торпоктор келип калат го. Келет, ал жайлоодон, тоодон түшкөндө сатылып калат. Ошо маалда үлгүрсө, жакшы сатылбайт. Азыр Россиянын өзүндө деле тартыш болуп баштады. Мурункудай эмес. Сементал өзү негизи жакшы бароо да дүйнөлүк рейтингде, бирок баягы Сементал мен ушунча букаларга барам, Сементал букасын өтө эле аз көрөмүн да, таза, зорунучу. Бирок иногда Герафордторду көп эле көрөм, жакшы букалары келгенчи, жаш торпоктору. Неге анан Сементалдын жакшы торпоктору келбейт деп коем да. Мына көрсөттүк. Тактыры менен булар режим кандай? Канча айда жетилет? Кайсы канча айда? Мына бүт болду, биздики режим кирди. Дагы 3 айдан кийин уже сойлуп башталат. Сойлуп башталат. Мына олар баштайт окшойт, а? Чекеден эле биз карабайбыз. Уже 4 айдан ашкандан кийин уже убутка да, жем отко кымбат да. Уже жакшы семирбей коет. Жок, убутка бизге пайда аз да. Анын ордуна башка киргизсек жылышып. Айландырыш керек да. Айландырыш. Сен буларга канча мал чөп саласың? Режим болсо керек, а? Бир мал бере, эки мал саман салынат, эки мал жем. Мисалы, азыр мына букаларыңыз канча килограммдан жеп атат? Күнүнө 2,5 килограмм жейт. Ангустар дагы? Ангустар да. Бирдей? Бирдей. Эртең менен 1,5 килограммга чукуп, кечинде 1,5 килограммга чукуп. Мана ангустар. Андан көп берсек деле болот. Батыраак неме болот, бирок кийин эгерде отказ кылып калган болсо, кийин 10 күн артына кетет да. Жебей коебу жакшы, аптыкты буулуп калат. Андан көрөп тазалап койганы жакшы. Мыналарчы? Мыналарга бере береби жеген? Булар жалабам коюп турган эч нерсе калдырбай, а? Бул ушундай мусорларын бүт ушулар тазалайт да. Азыр ошончо буканын ичинен бир араба да мусор чыкпайт да. Себеби мына ангустар салабыз, буканы тазалайт. Эмчи. Өзүнүн букаларда айырма бар бекен, а? Жадат уже. Токтобой айландырасыздар да сиздер, жазы кышы. Мына биздин букалар, а? Ушу биздин кыргызбайлар. Ошо бирдей эле келген. Мисалы мына эң жакшысы келген мына азыр. Уже кетти да, мына чыгып калыптыр курсактар. Уже иштери чыгып уже башталды. Бул процесс мына ар 10 күн сайын мына жибин бошотуп турат. Мына кысылып кетти уже. Кысылып кетти, Ушуну мен 3-чү жолу бошоттум. Азыр эгерде дагы 10 күндөн келсе мына жип уже бууп калат да. Кыргыз букалары мына башында байланган, кандай байланган болсо ошондо мен турат да. Бошот элек. Мүйүзүнүн жанына. Же мүйүзүнөн байланган үчүнбү? Токолдор деле бар го, токолдорун деле бошоткон жокмун да. Мына ангустарды бошотуп турат. Бар баг таза кандуулук, порода деген нерсе бар да. Негизи биздин уйларды деле убагында тазалап, жакшы букаларды коюп, эркектик качествосын жакшы кармап кылганда болсо керек эле. Мисалы мына бар азыр. Мыналар деле бирдей келген да. Мисалы өскөн өсүп кетти. Мыналар ба? Өскөн Мына чоң семирип кетиптир, а мына? Тукумга карайт да. Мисалы тукумдары жакшы болсо, булар деле ангустардан калышкан жери жок. Себеби тукуму таза болгон үчүн булар өскөндөр өсүп кетет. Мыналар семириптир, а? Уже мына Россия болуп калабы? Мына да бул жагы Россия. Мына токол мыналар ошо келгенде байланган болсо ошо ойдон жиби бошоттун элек. Мойнучу? Мойну. Мына. Ошо 3 мал чөп, 2 мал саман, 1 мал чөп, 2 мал жем менен турат. Кийин өзгөрөбү барган сайын же ошо менен тура береби? Ошо менен өзгөрбөйт. Же сааты бар да. Саатында жейт. Жемди чөптү көбөйтпөйсүздөр да? Жок. Жем көбөйтүлбөйт.
көбөйтүлсө мына аңгустарга көбөйтүлөт, а мына алар көтөрө албайт. Себеби биздин жемдин дагы немеси сорту бөлөк жүгөрүнүнчө ашкылалар кыйналып калат. Мыналар просто ашказан танк экен да, дробилка. Дробилка. Жем салгандан кийин мына башынан мына эки бет кыргыз бука менен мына аңгустар бир жак бирдей салынып кетет да. Тигил башына барып келсең, мыналар жарымында жеп элек болот, булар жеп отуруп калган болот. Ошондой да. Булардан уруктук алса болобу анан? Болобу уруктукка? Булар 2,5 жашка чейин жарайт. Мынашылар уруктук алса канча болот мына арыктарын дагы кормго кетелек ушундай букаларды алса? Az булар ошо 130дан деп атабыз. 130 келсе тандап айтканына неме болот да, келишебиз. Мынанын ичинен мен тандагандар бар, ошо уруктукка алган болсо жакшы болот, бекер эле союлуп кетет да. Биз эми баягы айылдарда билесиз го, биздин жанакы уйлар туугандан кийин 6-7 литр 1 суткалык 2 сааны зорго чыгат, билесизби? Ошого айтам да, ошо кичинекей уйлар сатсаң 35 000 пул болгуча, ондан көрө мисалы мынауну апарсак, булар тоого да мыкты жүрөт да. Мен анткени 2-3 үйүрдү көргөнмүн жайлоодо жүргөн жеринен. Өтө жакшы, анткени путу кыска, жоон келгендиктен суукту дагы жакшы көрөт булар. Анан ошого мен ушу негизи айылдагы туугандарым дагы зүгүттөп жатам. Букадан алып барып койгула. Зачем силердин уюңар кичинекей болуп 5 литр сүт берет. Анан сатсаңар 35 000 болот. Торпогу менен 45 000 болот деп коем. Чын мисалы мен нарында бир айыл уктум, жүрсөңүз. Мен көлгө барганда ушундай ургачы аңгус уйлары бар бир агага жолуктум да, ошодон алып аттыр. Нарында бир айыл чогулуптур дагы, эме кылыптыр. Баары келишип кичинекей айыл экен. Бүт өздөрүнүн ошойте местный букалар жок кылыптыр, жаман букаларды. Анан жаңы аңгус алып барыптыр ошолорчу. Кой бериптир айылга анан ошо. Короче, кимдиги күлөсө аңгустан качат экен. Мен да бир таанышым бар, Казакстанда. Eskiden tanış, bir 10 maldan başlagan, çoğun bukalarda koşup жүрүп, azır 450 malı var. Çucakta özü bağır, 450 malı var. Şu paroda bukala koşup boldu. Paroda jakşı unajınlardan alıp, paroda bukalardan 4-5'te koşup boldu. Yok Avrupa'dan aldırады, tazalar. Rusya'nın dele kebir жерlerinde koyup bizge misalı 6 ayдын parodası jakşı eken da. Neme pagodасы. Ошон үчүн biraz малдарда мындай каттыгыраак туруштук берет экен да. Себеби былтыр 8 күндө келди да, 8 суткада почти. 8 сутка эчтеке жеген жок, суу да ичкен жок, жем да чөп да жеген жок. Чыдап берди да. А эгерде башка жактан келгенде, унун андай чыдабайт болчу. Өлүп калабы эле? Өлүп калат. Мисалы андай баклажкадан суу чачсаң, иче турган болуп калган да. Ошого бизде шарт өтө сонун. Алла берген жер. Кыргызстан өтө жакшы жер, а? Бакса болот. Бийик тоолуу, абасы ысык десең, кышында жылуу. Жазында салкын, жайында. Анан чөп кадимкидей калориясы күчтүү болбушат. Эгинтигин калориясы жакшы болот. Россияда ушунча техника көп. Өзүңүз деле Россиядан келген арпаны берип көрсөңүз, калориясы аз дегендейчи. Ошон үчүн мына туугандар биз дагы сандан сапат көтөрүлүп, айылда ушу 4 уйдун аркасын карап отурабыз, 35 000 уйларды. Сандан сапат көтөрүлүп. Былтыр мен ошо аңгусту бер Тайсын дегенди кармаганмын. 135 000га келген өзүбүзгө. 245ке сатылды да, 260ка бербей койгон болчумун. 245 000ге сатылды. Бир букадан мисалы 100 000 көрүтөсүң да почти. Канча 30 000 жебе кетеби? 30 000ге деле жетпеди. Себеби 30 000ге деле жетпеди. Ал малда арзан эле да. Мен эсептешим боюнча 26 же 27 000 жеди да. Ошондо почти 100 000, 80 000 бир букадан пайда калтыр да. Ошого мындай аңгус, таза кандууларын алыш керек да. Мисалы мен аз мынанын чоңдору бар, мисалы полторашкалары. Бизге өзүбүзгө 120 000ге келет. Анан кийин айылдагы жердин адамдарына мисалы бизде деле акча biraz az da. Ошого музосунан алып бакса, мисалы 200-250ке сатса, ошондо жакшы болот, пайда да. Анан акчасы да biraz эле аз. Эми 10 000 эле айырма да. Мисалы сарайда биринчи кирген
букалар менен азыр мисалы ошолор 60 миңден кийин. А мынау 66. 6 миң эле айырма болуп атат да. Зато сапаты. Мына туугандар. Чындап сандан сапат көтөлү. Мен көп багытта көрсөтүп атам. Буйруса мен койлорду көрсөттүм. Жакшы багытта порода койлорду сандан сапат көткөн. Эми буйруса уйларга да өтөм. Мына азыр биринчи агабызга жолуктук. Анда эмесе видео жыйынтадык. Мына торпоктордон алып багыңыздар, уруктуга колдонуңуздар. Мен экранда номерлерди калтырам. Анда эмесе видео жыйынтадык. Мына жем чөптү алып эле багып, мына мал боорду багуу бизнесин өткөн сарайга келдим эле.